Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Кыргыз тили сабагынан сүйлөмдүн ээси деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты сүйлөмдүн ээси жөнүндө түшүнүк аласыңар. Текст аркылуу тамактануунун адебин үйрөнөсүңөр, көнүгүүлөрдү иштейсиңер, катасыз сулуу жазууга калыптанасыңар. Тамактанууда адептүүлүктү сактайсыңар. Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Сүйлөмдүн ээсинин асты бир түз сызык менен сызылат. Мисалы, Асан колун жуууду. Ким колун жуууду? Асан сүйлөмдүн ээси. Окуучулар мектепке келишти. Кимдер мектепке келишти? Окуучулар. Сүйлөмдүн ээси. Эми балдар, 90-беттеги тамактануу адеби деген текстти ачкыла. Жакшылап угуп тургула. Эң биринчи колду таза жууп, анан тамакка отуруу керек. Кыргыз элинин өзгөчө сапаттарынын бири кичүүлөр улуулардан мурун тамакка кол салган эмес. Тамак жеп жатканда башкаларга жолтоо болбош керек. Эгер суюк тамак болсо, аны шорулдатпай ичүү керек. Оозго тамак салып алып, сүйлөө же күлүү маданиятсыздык. Тамакты да өлчөмү менен өз убагында жеш керек. Ашыкча жесең, ден соолукка зыян. Өтө шашып же туруп алып жеген тамак аш болбойт. Тамактанып бүткөн соң дасторконго бата тилеп тургандан кийин колду жууш керек. Эми балдар, тапшырмалар берилет. Китебиңерден 91-бетти ачып, биринчи көнүгүүнү карагыла. Тексттен эмнелерге үйрөндүңөр? Жазгыла. Экинчи көнүгүүнү карагыла. Текст канча сүйлөмдөн турат? Сүйлөмдүн ээсин суроо берип тапкыла. Үчүнчү көнүгүүнү карагыла. Сүрөттөгү тамактарды кантип жеп ичүү керек? Аңгеме түзгүлө. Сүйлөмдүн ээсин таап, астын бир сызгыла. Тапшырмаларды дептерге жазып, сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Сабак силерге жактыбы? Саламатта калыңар.